Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Уқба ибн Амир деген сахаба риваят кылат. Ан Уқба ибн Амир радиаллаху анху кала: "Култу я Расулаллах, мен наджат?" О Аллахтын элчиси, азаптан кутулуудун жолу эмне деди. Уқба ибн Амирдин суроонун өзүң суроо берип, ойлонуп көр, пайгамбар азаптан кутулуудун жолу эмне дейт? Кала саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар Уқба ибн Амир деген сахабага мындай деди: "Амсик алейка лисанак." Азаптан кутулуудун биринчи жолу тилиңди башкара билгин. Тилиңди тиштегин. Вал ясака байтук. Үйүңдү кенен кыл деген мааниси, үйүңдө Аллах берген нерсеге разы бол. Аллах чекеңе жазып берген рызкыга разы бол. Дин маселесинде өзүңнөн жогоруларды, көп ибадат кылганды, көп сооп иш кылганды карадагын, дүнүйө ишинде өзүңнөн төмөндү кара. Дүнүйөдө өзүңнөн төмөн кыйналганды көрсөң, көбүрөөк Алланын берген ниматына шүгүр кыласың. Урматтуу, вабки аля хатиатик. Үчүнчү, азаптан кутулуудун жолу каталарыңды ойлоп ыйлагын. Ушул жерде адаштым. Ушул жерде арам ишти кылдым. Аттиңай, мен 40 жашка чейин намаз эмне экенин билбеппин. Аттиңай, 55ке киргенде эми намазды баштадым. Аттиңай, өмүрүмдүн жарымы атың өткөр аракка кул болуп өткөзүппүн. Адам болбой айван болуптун. Аттиңай, адал менен арамды билбеппин. Аттиңай, ушак айыңды бөлүппүн. Элди бөлүппүн, жерди бөлүппүн. Улутка, урууларга бөлүппүн. Кылган катаңа кайгырып ыйлагын. Кутулуудун жолу бул хадисти имам Тирмизи риваят кылган хадис, сахих хадис.